Assalamu alaikum agayın. Bugün kıska süylөгüm kelip turat, kayrılıp. Manas jönүндө aytkım kelет. Эми аң сесимди ар бир кыргыз Манасты билет, майдалап отуруунун эч кандай кажети жок. Мени түйшөлткөн, кичине кыжырымды да келтирген бир жагдай. Жакында интернет барактарынан окуйм да. Мен абдан сыйлаган, улгайганда тапкан, жакшы дос десе боло турган деңгээлдеги адам бар. Темиралы Кунашев. Билген билер, билбеген билбейт. Элдин баарына баягы Сагын Акматбеков эже айткандай, мүмкүн эмес бүт кыргызга жагууга дегендей, бүт кыргызга таанылып жагуу да мүмкүн эмес. Ошол Темиралы дос эми менин курагымда 70ке чукулдап калганда, мурда да окуптур, Сагынбайды окуптур, эми Саякбайдын 4 тому дейби канча жанагы чоң көлтөйгөн китебин окуса керек. Кайран Сакеңдин ошол вариантын окуп, толкунданып, анан ошондой пикирин айтып, анын ичиндеги Сакеңдин фантазиясы менен айтылгандардын баарын албетте мен динди танбайм, мусулманмын деп эсептейм, христианствосын да окуйм, библиясын да окуйм, теге Инжилин, Буддасын да окуган кишимин. Конфуций Лаосы, колума эмне тийсе ойчул, дүйнөнүн адам болуу, дегеле турмуш дайрасын, океанын окуганга аракет кылган кишимин. Анан эми ал досум толкунданып ошол мен кара сөз түрүндө жазсам дейм, анан ошону жазган кишилер жок экен, анан эмне экен, тиги бу деп, ал өзүнүн баягы сезимдери. Мен ушул жерде бир кыска Манас жөнүндө, Манасты эрмектеп жазган кишилер жөнүндө, атайлап жазган кишилер жөнүндө бир ооз айтып коеюн деп атам да. Манас болгону бул эми кыска айтканда Манастын метрикасында изилдеп кереги жок деп айтып жүрөм. Манас кыргыз деген сөз. Манас эпосу жөнүндө сөз болуп атат. Эпос сөзү Манас баяны Манас Айкөл атабыздын тирүүгесинде эле башталган. Анын өзүндө айтылып турат. Романдын урчулу чоң казатта баштаган деп. Андан бери доорлор өттү. Доорлорду эч ким эсептей албайт. Ал кыргыз менен кошо жаралгандай сезилет мага. Андан эми ширелип канча манасчынын колунан өттү Манас. Бирок бизге жеткен Көчөкү Тыныбектин Тоголок Молдондон баштайлычым. Тоголок Молдо Тыныбектики деле чала-була болуп калды, жетпей калды. Сагынбай, Саякбай, анан калган манасчылар. Бизге жеткен варианттардын орчундуулары да. Айрыкча Сагынбай, Саякбай. Эми Саякбай атабыз улуу Манасты кайсы бир деңгээлде айтты. Бирок ошол улуу көчмөн Оозеки адабиятынын, улуу көчмөн цивилизациясын түптөгөн кыргыз элинин Оозеки адабиятынын театр ошону бизге Сакең таштады алып келип. Андан бери Сакеңдин боюнан өтө секирген манасчыны көрө элекмин мен. Мындай айтканда, спорттук тил менен айтканда. Кайран Сакең ошол бизге таштады. Мухтар Абызовго мен таянып, кээ Мухтар Абызов менен Манасты абдан изилдеген киши болгон бул. 23 жылдан 1924 жылдан баштап Кыргызстанга каттай баштадым дейт. Орто Азиядан биринчи чыккан. Эми ал Лениндик сыйлыгын айтпаганда деле улуу Абай эпопеясын дүйнөдө сейрек учураган эпикалык романдардын автору. Акылман киши да. Айтматовго дагы, Манаска дагы бизге көмөктөшкөн, кыргыздын башына күн түшүп турганда дагы биздин боорубуз, рухий боорубуз. Ошо киши арман кылган, жазганы бар. Атың дейт, мен Сакеңден салып барып, Победасына салып барып Алматыда Манас айттырган, Казгуга болгон казактын интеллигенциясын чогултуп алып 59-жылы. Сендер көрүп алгыла, мындай феномен эч качан эми кайрылып келбейт, жаралбайт деп. 20 күн Манас айттырып, бир чамадан акчаны гонорарына салып келип алып берип, мына Омар Султановдун кошо Сакеңдин валеткасын үйүнө көтөрүп баргандагы окуясын мен айтып да жазып да жүрбөймбү? Эми ал өзүнчө дейли. Ошол Сакеңди көргөн киши, суктанган киши арман кылып атат, Мухтар Абызов. Сагынбайды көрбөй калганын арман кылып атат да. Ошондо Сагынбай тирүү экен дейт. Сагынбай Орозбак 26-жылдары
каза болгон да 26-жылы. Мен ошондо тирүүкөн аттың ошону көрбөй калдым. Ал манас айтканы дагы өзүнчө укмуш экен деп эл арасынан угуп, ошол Сагынбайды көргөн кишилерден угуп, тамшанган, арман кылган кайран киши. Андан бери эмне болду? Эми Сакең бизге акыркы ошол миңдеген жылдар бою айтылып келген манастын, бирок менин бир таң калганым, суктанганым, реалисттик чыгарма катары кабыл алганым, ошол кайсы вариантын окубагын мен бүт варианттарын карап чыккан колжасмаларды мына. Мен манасоветмин өзү. Титулу жок манасоветмин. Академиктериң чыга берсин манасты талашкан боюнча мени менен. Мен ошол манасты Кудайындай көргөн, 5 маал намаз окуган, бирок манасты Кудайындай көргөн көчмөн, төө менен көчмөн, сабатсыз аксакалдардын колуна чоңойгом. Чөйрөсүндө чоңойгом. Ошолорго Каргадайдан 58-жылы мыкты вариант болгон. Ошол кошмо вариантты окуп жүрүп чоңойгом. Андан Ош Бединусунда Акбар Сыдыков деген Москвадан манасты жактап келген уникалдуу орусча айтканда манасоветтин колунда тарбия алган, билим алган. Андан кийинкиси анан өзүнчө болсун. Мен өз алдынча манасты окуган, ошол Темиралы досум гитараны кандай өз алдынча пикке жеткирип черткендей, мен да өз алдынча манасты окуп пикке жеткен кишимин. Мен жөн эле мына Корней Чуковский айтканда 70 жашыма таянып айтып атам деген кайран Корней Чуковский. Ошондой таянып туруп сүйлөй алам. Кай жерде болсо улак тартыша алам. Улуу Айтматов айткандай, манастагы трагедиялуулукту көрүп туруп, чыныгы реалисттик чыгарма экенин ишенесиң. Ал тарыхый эпос деген баян деген сөз. Көчмөн миңдеген жылдар бою көчмөн ОСК адабияттын шедеври. Ошонун акыркы носители бизге жеткиргени Саякбай. Мына бүттү точка, бүтүм. Андан кийин анан мына биздин чарбаш акелерибиз, таланттуу, ашкере талант ашып кеткен кишилер. Мен мына Бүү Мариям деген аялдын манасын талкуулап атканда дагы ошолорго айтсам, алар мага таарынып, көбү таарынып жүрөттү, таарынып да жүрөт. Акелер дедим, мен Бүү Мария деген ал өзү делбиреген өзүнчө жанагы эмне дейт айланайын, кайыптанбы, эмнеден дейт, анан тияктан бияктан түшкөн деген. Мага ишенбейм анда. Мен бир Кудайга ишенген кишимин, анан Кыргыз конституциясына баш ийген кишимин. Мен реалисттик көз карашта кишимин. Ал болот адамда делбиреген, шамалдаган, мынандай укмуш, фантазиялуу учурлар, сезимдер, толкундар боло берет. Бирок турмуштун өзү карандай чындыктан турат. Улуу жараткан анан карандай чындык. Ошо сыяктуу манасты анан буса баштады. Силер өзүңөр бусап атпайсыңарбы дедим. Мына Шайлообек Дүйшөев байкем өзүнчө вариант деп жазды, экөөдөнүн кармашы деп. Анан эми андан кийин манастын кыскартылган эмес, пресстелген варианты деп Бексултан Жакиев байке редактор болуп, акчасы да бар ар жакта. Манас кыргыздардын баатырдык эпосу деген китеп чыгарган. Ошонун баланчанчы бетинде турат. Төшөк маданиятын кийип салган, аны Сакең Алагүл кезинде эркектерге айтып берген. Сакең төкмө болгон. Улуу төкмө болгон. Анан Сакеңди айтып бер деп атпайбы? Мындай айтып бер дейт, тигиндей айтып бер дейт. Кошуп тамаш иретинде айтканды бирок мага апарып жазып туруп, академиянын кол жазмасын өткөрүп койгондагы ошону мына билимдүү деген Бексултан байкебиз жаткан жери жайлуу болсун. Кийирип салды Манаска. Аны окуулуктарга кийирип салды. Канат Садыков деген кол коюп министргесинде. Ол чойгон акча алышкан. Аны мен айтпай эле коеюн. Ошол ноокатка барганда мени кайран 45 жыл кыргыз тил адабияттан сабак берген эже айтты. Дүйшөн Манасты эмне кылып салгансыңар? Балдарга оку десек, көчүң менен күлүп мени шылдыңдап атышат. Мына кайран энекей белден үйсүлүп беш жеринен теги түндүккө чейин түйүлүп деген. Мына түйүлүптүңөр силер. Манасты бускан, кыргыздын өзү бускан. Мен ошону күйүп жазгам, эч ким анда реакция да берген эмес. Бийликте реакция бербей койду. Бийликтин башында турган мырзалар, президенттер Акаевтан баштап Манасты окуган кишилер эмес.
Мен мұны ашық айтам. Азыркы президент оқса, мен біле албайм. Оқыбаған адамдар келіп башқарды бізде. Манасты түшінбеген, білбеген. Манаста бүт қатмарланған қырғыз тарихының, байырғы қырғыз тарихының бүт қатмарланған оқиялары, трагедиясы, сүйісі, күйісі, достығы, сатқындығы бары шіреліп, үйіп жатады. Мына Манасты оқысан, код деген жана ашық тұрады. Анда ешқандай сырлар, ешқандай ұқмыштар, қайыптар жоқ анда. Ал қайып қылған мифтерді қошқан Манасчы. Дүйшен Керимов қошқан әлі бір делбереген кішілер қошқан орды. İnsanдар қошқан. Анын ешқандай жеті қабат асманға, жеті пайғамбарларға тегуге байланышы жоқ. Манас қарандай қырғыз елінің қашқайған тарихы, энциклопедиясы, справочнигі, компасы. Анан бүгін анысасы келгенсіп, бары бұсып бүтсө, Теміралы дос, мен де жазат елем дейді. Анан мен аға тамашалап қаяшайсам, тереңдеп маға тарынатты. Қапы олады, мен жазсам болбайды дейді. Болбайды сен жазсаң, қолыңдан келбейді сен. Мен айтып қойын. Айтматовты жазсың мықты. Рыспай Абдықадыровты жаздың, жанында жүрген үшін жаздың. Бирок алардын Рыспайды түшүнсөң түшүнөрсүң музыкасын, өзүң музыкасың, мыкты музыкасың. Бирок Айтматовдун чыгармаларын түшүнүш үчүн да көп билим керек аны. Өзүн жанында жүрүп түшүнгөнсүң, сүйлөшкөндүрсүң, ал кайран киши кимдер менен гана сүйлөшкөн эмес. Эң мыкты жазып бердиң, көргөн эткениңди. Мыкты вариант кылып. Ал эми анын чыгармасын түшүнүш үчүн, мисалы үчүн кылым каратар бир күндү кайра трактовка алып чыгыш үчүн чоң билим керек. Чоң аң сезим керек ага. Айтматовдун деңгээлинде. Биз анын орай айтканда погуна да курай сай албай бер жакта жүрөбүз. Бер жакта эле тепеңдеп жүрөбүз. Айтматов. Айтматов айтып койду эле. Айтматов дин укту эле. Динди угат, баарыбыз угабыз. Ыйык Куранды баарыбыз угабыз. Ага сен азаматтык кылдың, мына Ыйык Куранды котордуң. Ага эми ошол араб тилин билген чыныгы аалымдар баа бериш керек. Мен сүрөдүм. Башка мурдакы котормолорго караганда сеники дурус. Мисалы үчүн Килем Чакынга караганда эле, Надырбек Байкеге караганда сеники тал төөндөйсү. Сен арабча окугансың, билим алгансың. Куранды жакшы билесиң. Ал эми ошол Ыйык Курандын милдеттерин, Ыйык Курандын расмий жоопкерчилигин аткаруу ал башка маселе, досум. Кош дейли, Манасты полигон кылып атат бизде. Көптөн бери. Биз Манастын кусуруна калып атабыз. Ошол эле Шайлообек байке, ошол эле Бек Султан байке ас келгенсип, Максутов Бактыбек деген байке кара сөзгө салып майдалап жүрөт. Аны соода кылып жүрөт. Мен канчадан токтотуш керек мындайды. Манасты коргоонун жаңы мыйзамын жана азыр тилге чыктык, ошондой мыйзам жакында сунуштайбыз биз. Кабыл алыш керек. Манас бүттү. Көчмөн доордун бермети ал. Азыр ага тийишүүнүн кереги жок. Тийишкенге дакым жок. Аны трактовкаласа болот, усулун жазса болот, түшүндүрүүлөрдү жазса болот. Же болбосо башка маселени жазса болот. А бирок силер Ашым Жакыпбековге атаандашып атасыңар. Ашым Жакыпбеков кандай жазган Манасты? Тегири Манасты. Биринчиден Улуу Айтматовдун демилгеси менен ошол кезде ыр боюнча түшүндүрүү кыйын экен, которуу, дүйнөгө таанытуу. Муну кара сөздүккө салып, англисче которуп, Чыңгыз байкебиз ошол ниетте анан мамлекеттин деңгээлине коюп, анан ошо көпчүлүктүн добушу менен, сунушу менен Ашым Жакыпбеков анан Кеңеш Жусупов экөө дайындалып сунушталган. Кийин Кеңеш байке сыпаа баш тартып чыга берди. Ал кийин өзүнчө жазып көрдү, ал өзүнчө маселе болду. Бирок Ашыкен кандай жазды? Ашыкен жөн киши эле. Ашыкен Айтматовдун айрыкча кылымгартар романын дүйнөдө теңдешсиз романдардын бири, кылымгартар роман. Эпикалык романдар бар. Мына мен Абай жолун айттым, Шолоховдун Тынчтонун, Толстойдун Тихий донун, Виктор Гюгонун романдары. Ошолордун пресстелген варианты Айтматовдун кылымгартар бир күнү. Тунуп жатат. Укмуш ойлор тунуп жатат. Укмуш тагдыр, трагедия тунуп жатат. Мына ошону Ашыкен которгон. Ыр кылып которгон. Кыргыздын кыртышына алып келип кайрадан өстүрүп чыккан. Мындай образды айтканда. Анан Ашыкенге теңелип
мен жазам дегениңер уят болот. Экинчиден ал бүттү. Ал Саякбай менен бүттү. Мына о Манасты айтабыз, Гиннеске киргизебиз деген мырзалар эмне болду? Шылдың болду өздөрү. Гиннес деген эмне ал? Bir alkoholiklerden, men değil alkoholiklerden uyumu çıkargan, Guinness degen. Anan düğünölük emek aylat koysa, baksaqtın bari arağı жазылып atat. Guinness degen. Anı Manasты süyrep keregi жоқ бол çaldı, bir tik akçasına. Emne oldu Rıspay? Жақшы болған жоқ. Жақшы болған жоқ. Mına o Manas Akademiyasının başında oturgan jigit бар. Таланталы Бакчиев деген. Men özünçe aytam, özünçe variant kılam deydi. To'xtatish kerak bunday masalani. Bunday delbirегенди. Залқар Манасчы деп атат. Мамлекеттик катчынын кошомат кылгандар атасын. Сапарбек байкени мен жакшы билем да. Каякта Залқар Манасчы? Залқар Манасчы Уркаш Мамбеталиев да Залқар Манасчы эмес. Башкаңда. Мына акыркы мен уктум жакында. Жылдыз Орозобекованын колунан. Шабай абабыз жакшы Манасчы болгон экен. Аттиң. Жақшы Манасчы болгон экен. Бирок негедир ал мына о публикага, элге чыгып кандай сүрүлүп калганбы? Шабай жакшы Манасчы болгон экен. Анан Саякбай менен бүткөн да, бүттү. Аны эч ким кайталай албайт. Калгандары Манас аткаруучулар. Кагылайындар. Манас аткарып жүрө бергиле. Манас Айкөл Манас атабыздын руху жаныңарда жүрсүн, улуу жараткан колдосун. Ошону айталы дедик.